Бүгүнкү күндө 4 ай, 40 күн, 3 күндү кайдан алып жатасыңар деп бизден сурап жатышат. Биз 4 айга чыккыла, бул намаз сыяктуу парыз деп 4 айды максат кылганыбыз жок биз. Бул жөн гана дин үйрөнүп келүүнүн тартиби. Курандын каягында бар экен? Медина университетинде 4 жыл окусаңар, анан бир алым болосуңар деп. Же болбосо шарият медресесинде 4 жыл окусаңар, анан шейх болосуңар деп. Куранда бар бекен ошондой аят? Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан го. Менден бир аят болсо дагы жеткизгиле деп. Же болбосо дин таркатыш үчүн 2 жыл медреседе сөзсүз окуш керек деген жазууну каяктан окудуңар силер? 2 жыл окуу бул тартип, илим алуунун бир тартиби. Мисалы, биздин жаш балдарыбыз, машалла, Куран окуп жатышат, үйрөнүп. Ошолор алиф, фатха, алиф, касра, и деген ушундай Куран окуунун, үйрөнүүнүн тартибин Имам Бухари, Муслим китептеринде таба албайсыңар. Ошондой эле сахабалардын балдары пайгамбардын астына келип алып, пайгамбарыбыз үйрөткөн баларга алиф, фатха, алиф, касра, и, алиф, б, т, с деп муалим сани менен үйрөткөнбү? Жок. Керек болсо Абдул Басит кары дагы ошо алиф, б, т, с деп баштаган. Бирок сахабалар бул нерседен баштаган эмес. Сахабалар башка нерседен баштаган. Бүгүнкү күндө биз дават деген нерсени унутуп койгондугубуз үчүн акыры бир нерседен башташ керек акыры. 3 күндөн баштасак эмне болот экен? 10 күн болобу, 4 ай болобу? Бул жөн гана тартип го акыры. Наузубилля, 4 айга сен чыгып келген болсоң, сен пайгамбар болуп калдың деп эч ким айткан жок. Уммул Кур'ан же болбосо Реал Мединадагы университеттер. Ушул жактан барып хадис, усул, арабча үйрөнүп келиш үчүн, фих үйрөнүп келиш үчүн акыры бир тартип түзүп койгон го. 4 жыл окуйсуң, же болбосо 5 жыл окуйсуң деп. Мында ошол сыяктуу эле даватта дагы ошондой тартип бар. Канчалык убакыт көп жүрсөң, ошончолук жакшы го. Эми 4 айга жөнөкөй мисал келтирейин. Аллах субхана ва таала Муса алейхиссаламга айткан. 40 ليلة أولا 30 ووعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة 40 gün Musa aleyhisselam etikafta oturgan. Özünün vaqtsin qurbançılık kılıp Allah subhanahu wa ta'lanın astında 40 gün ошол жерде ibadat kılgan. Eç nersege alaqsыбастан. Allah subhanahu wa ta'lan bul жерде айтып, "Фасиху" деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амир кылып хажга Абу Бакр радиаллаху анхуну жөнөтөт. Ошол убакта Тауба сүрөсү түшөт. Ошол сүрөдө Аллах субханаху ва таала айтат: Аллах куфарларды 4 айга калтырды. Эмне үчүн 4 ай? Себеп дегенде алар мусулмандардын жашоосун көрсүн, мусулмандардын жашоосу менен жашасын, дин үйрөнсүн. Ошолордун баарына кеткен убакытты 4 ай деп белгилеп жатат Аллах таалам. Кайсы бир жерде 4 ай жүрүү адамдын өзгөрүүсүнө түрткү болот экен да, ушундай убакыт экен 4 ай. 4 ай жакшы адамдардын арасында жүрсөк, ибадат кылсак, дават кылсак, үйрөнсөк, Куран окусак жакшы го. Адеп ахлак үйрөнсөк, тахажжуд окусак 4 айда ушул нерселердин баары өзүбүзгө келет го. Бул 4 ай жөнүндө Аллах субхана ва таала айткан башка дагы жазуулар кездешет. Эмне үчүн Аллах субхана ва таала 6 айды айтпайт? 4 айдын өзүн айткан. Себеп дегенде ушул 4 айда дагы хикмат бар да. 4 айдын ичинде адамдын өзгөрүүсүнө алып келе турган кайсы бир сыр жатат бул жерде. Бул 4 ай өзү жашоонун максаты эмес, бирок адамды ойготуу жашоонун максаты болуп жатпайбы? Ошого түрткү бере турган эң жакшы жолу ушул экен да. Жана ошондой эле 4 айга чыкпай калсаң, сен мунафык болуп калдың, 2 жүздүү болуп калдың. Эгерде чыккан болсоң, сен бир пайгамбарларга окшоп калдың деп эч ким айтпайт, наузубилля. Аны туура эмес түшүнбөгүлө. Бул нерседен бүгүнкү күндө жакшы натыйжа чыгып, жакшы результаттар болуп жатпайбы? Канча адамдар пайда алып жатпайбы бул нерседен? Кээ бир адамдар каршы чыгып атышат. Бирок ошол адамдар каршы чыгуу үчүн каршы чыгып жатышат. Эч кандай далил себеби жок эле. Аларга 1000 далил алып келсең дагы түшүнбөйт. Керек болсо далил сураган ошол адамдардын өздөрү далил алып келип түшүндүрүп айтсаң, хадис Курандан айтсаң дагы укпай жатышат эмнегедир. Абу Жахил канча далил сураган билесиңерби? Мушрик. Эй Мухаммад деп айткан. Саллаллаху алейхи вассалам. Канча мындай далил кылсаң, мен болсо ишенемин, сага ишенип калам. Сен моундай кылып берсең, мен сага ишенип каламын ошондой деп айткан. Ишенди беле, пайгамбарыбыз бардык далилдерди көрсөткөн го. Ишенген эмес ал.
Пайгамбарыбыз канча мужиза көрсөтсө дагы ишенбей койгон. Буга каршы чыккан адамдарга дүйнөдөгү бардык далилдерди чогултуп алып келтирип берсең дагы ишенбейт. Ал эми ишенген адамга далилдин деле кереги жок. Пайдасын айтып койсоң жетет. Ниети түз, пайдасын билип, жакшылыкка аракет кылган адамга Аллах Таалам дагы пайдасын берет. Баскын дааватка чыкпасаң сен капыр болуп каласың. Чыксаң сен ошондо бейишке чыгасың деп эч ким айткан жок, наузубилля. 72 фиркалардын бардыгы силер амна биз болсо эң туура жолдобуз деп дагы айтпайт дааватчылар. Бардыгы айтып жатышат го, ошентип эле айтышат го. Бирок эч бир дааватчы мына дааватка чыксаң анан кийин бейишке кирип кетесиң деп айтпайт. Биздин жоопкерчилигибиз адамдарды жакшылыкка чакыруу гана. Эми элестеткиле, өзүңөр ойлонуп көргүлө, канча жолдор бар, канча фиркалар бар, канча группалар бар. Ошолордун бардыгы биз гана жаннатка чыгабыз, калганыңардын бардыгыңар тозокко түшөсүңөр деп айтып жүрүшөт. Бир дагы дааватчы ошентип айтпайт керек болсо. Биз баарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи пайгамбарыбыздын үммөтүбүз го, баарыбыз жакшылыкка адамдарды чакырыш, бул биздин милдетибиз го. Аллах субхана ва таала биздин ыйманыбызды күчөтсүн, ушул жолдо кадамыбызды бекем кылсын. Ассаламу алейкум.